Bağında uyasına kongon çimçikti gördüңөр mü? Ana үйüңдүн жанында багымда уясына конгон чымчык бар. Чымчык кечинде уясына конгон кезде эртең жей турган наны жок, ырыскысы жок. Чымчык уясына конгон кезде эртең жей турган ырыскысы жок. Эртеңки ырыскысын Кудай Таалага тобокел менен уктайт. Эртеси эрте менен учуп жөнөп, дагы ырыскысын издеп дагы жашап атат. Урматтуу элим, калкым, бүгүн үйүбүздө эртең эмес, эмки жыл жей турган наныңар бар, Кудайга шүгүр. Эртең жей эмки жыл жей турган наныңар бар. Ырыскың бар, Кудайга шүгүр. Коя тургула эми. Элим, эртеңки мамлекетим, жерим үчүн кызмат кылгылачы эми болду. Ар бириңерден суранам. Жаштар суранам. Мамлекеттин биримдиги, тынчтыгы үчүн бириккиле. Кимдин астына? Садыр Жапаров сайладыңар болду. Өзгөчө ММКлардан суранам. Ютубер, блогерлер, просмотрум көп болсун деп кайдагы сөздү жазып мамлекетти майдалабагыла. Ютуберлер, блогерлер, ММК кызматкерлери жеке Фейсбугу менен өзүнчө канал ачканды өздөрүнүн директор сезгендер. Келгиле, силер мамлекетти талкалап атасыңар. Ютубер, блогерлер, ММКлар туура маалымат жеткирип, элди биримдикке чакыргыла. Элди биримдикке чакыргыла. Муну жерде мунсуп салды, айырып салды, момундай дебегиле. Дебегиле. Ар бириң биримдикке чакыргыла, суранам. Көкүрөктө күйүт арман бар. Площадька баргым келди. Эфирден мага суроо берип аткандар. Рахмат. Ата энеме итаат кылганым үчүн бара албадым. Бутум ооруган үчүн бара албадым, 2. Бирок буга чейин дагы бара албаганым 3-чү себеби саясат жөнүндө ырдап, саясат жөнүндө сүйлөп койгонум үчүн көрүнгөн жерде мени тосуп алып, Идрис Кыргызстанга келип жашап атканың үчүн жөн жүргөн, уктуңбу, Кудайга шүгүр деген деп, башка чорный, порный башкалары келип, менин кадамымды кысканы үчүн чыга албадым. Бирок карап отура албай, айла жок могу жерден чыгып атам. Билем эртеңим кооптуу башка болушу мүмкүн. Бирок хуббул ватан минал иман, мекен сүйүү имандан мекенимди сүйгөнүм үчүн гана айтып атам. Урматтуулар, ооба мен Өзбекстанда чоңойдум. Өзбекстандан келдим бияка. Кыргызстанда окуп бул жакта жарандыгын алганмын. Бирок мен өзбек эмесмин да. Бирок мен башка жакка сатылган эмесмин да. Кыргызстандын келечеги үчүн сүйлөп атам. Мен антип Кыргызстанда келип жашап атканыңа Кудайга шүгүр деген деп тилимди кыскан. Же болбосо Өзбек Республикасынын президенти Шавкат Мирамановичтин өмүрү узун болсун берген машинасын Өзбекстан номери менен минип жүргөнүм үчүн анча-мынча акылы жок акмактар алдыман кысып алып, Өзбекстан номерди минип жүргөн мен экендигин билет, тосуп алып туруп, саткын деп туруп сөгүп кеткендерден кыйрасын көрдүм. Суранам. Мен мекенимди сүйөм. Ар бириңерден суранам. Урматтуу Мелис Мырзахматов. Талай мырзаны алып келип, урматтуу Душка. Ата энебизден калган жер эмес. Эл сизди сыйлап койгон жок ал жерге. Ал эми сиз болсо, мэрияны жаман адамдар ээлеп албасын деген сөзүңүз үчүн сизди сыйлап айтып атам. Жаман адамдар ээлеп албасын деп мэрияны карап аткан болсоңуз, эмне үчүн Талайбек жакшы адамды кууп чыгасыз? Чакырыңыз, алып келиңиз аяка. Талай ака алып кел деп туруп адамдарыңды жөнөт. Алып келип отургуз. Талай акемди личный өзүң телеэкранды болуп кара. Жанында кара. Мелис Мырзахматов Талай агам бардың биригип туруп, Садыр Жапаровка баш ийип туруп, бир лидердин астына бириккиле. Болбосо болбойт. Мамлекетти бириктиргиле, суранам. Элди сактап калгыла. Тынчтыкты сактап калгыла. Ынтымакты сактап калгыла. Жаным күйүү ыйлаганым үчүн айтып атам. Суранам, сактап калгыла мамлекетти. Мамлекетти сактап калгыла. Кресло үчүн чуркагандар, байлык, бийлигин чачып бийликке баргандар, эч кимиң эл үчүн кызмат кылбайсың. Бийлигиңди сакташ үчүн гана кызмат кыласың. Кечээ күнү шайлоонун башында суроо бердим. Ошол эле депутаттык аттанып аткандарга суроо бердим. Билим берүү тармагына тийбегилечи. Билим берүү мекемелерине тийбегилечи. Шайлоо участкаларына мектептерди кылбагылачы. Мектептерди саясат менен аралаштырбагылачы. Шайлоо участкасы кыла турган болсоңор, ана толтура кафе, ресторандар бар, ошока кылгылачы. Мугалимдерге тийбегилечи деп айттым мен. Булгадыңар. Интеллигенция коркок болду.
илим билим берүү тармагындагы бүтүн интеллигенция коркок кулга айланып калды. Мамлекеттик шайлоо толтура ресторан кафеде өткөрө берсең болмок. Мамлекеттин өзүнүн бардыгын өлтүрдүңөр. 120 депутат. 120 депутат. Ары бириңдин артыңда килтеген бизнестериң бар. Ары бириңдин алтында толтура машиналарың бар, бирок мамлекеттен машина талап кылып жүрүшөсүң. Биз мугалим катары мамлекеттен машина талап кылган жокпуз, мектеп үчүн иштеп бердик, мамлекет үчүн иштеп бердик. Ары бириңдин артыңда килтеген хан сарайларың бар. Бирок биз мугалимдер квартирадан квартирага көрүп иштеп отурабыз, мамлекет үчүн. Ары бириң отура турган креслоң паланча миң доллар менен креслону талап кылып отурасың. Кызматкериңен бери айлык талап кылып отурасың. Кыргызстанда билим берүү тармагын, медицина тармагын өркүндөтмөйүнчө, өнүктүрмөйүнчө эч ким эч жака чыкпайсыңар. Урматтуулар, бүгүн мугалимдин айлыгын төмөндөттүңөр. Урматтуулар, бардыгың юрист болом, башка болом деп сүйлөшүңөр. Чын-чынына келген кезде мамлекет белгилеп берген айлыгыңды кара. Юристтин айлыгы менен мугалимдин айлыгы бирдей эле. Медиктин айлыгы менен мугалимдин айлыгы бирдей эле, анчалык айырмасы жок. Бирок мугалим жөнөкөй кепеде жашап атат. А бирок ошондой эле айлыкты алган юристтиң, ошондой эле айлыкты алган адвокатың, медицинаң сарайларда, депутаттарың хан сарайда жашап отурат. Каерде калды акылмандуулук? Каерде калды идеалдуулук? Каерде калды чындык? Ошондон депутаттар, мен кызмат кылам деп төшүңдү какпа. Эл кызмат кылып бер деп сурангандар келгиле бийликке. Эл суранган адам келгиле. Мен деп өзүңдү төшүңдү какпа. Мен деп урган адам ичи бош барабанга окшош баң деп үн чыгат, болду, ичиң бош бардыңдын. Кулактары мантылар, кулактары манты спортсмендер. Эй, карапайым калк үчүн интеллигенциянын канатын кайрыба. Талайбектей агаларыбыздын, чыныгы элдик атуулдардын канатын кайрыбай, кулагың шончолук манты болсо, ошончолук билегиң күчтүү болсо, эмне үчүн Кыргызстандын желегин желбиретип, олимпиадалык спорт түрлөрүнө катышып Кыргызстандын желегин желбиреткен жоксуңар? Эй, эркектер, кулактары манты эркектер, кулактары манты, билеги күчтүү муштум түйөрлөр. Кыйын болсоң, айсулуудай болбойдуң беле? Кыргызстандын желегин олимпиадада айсулуу кыз желбирет жүрөт. Ай эркек кулагы мантылар, олимпиадага чыккан жоксуң. Болду. Бирөөнүн бетин канчалаткан каядагы ММА панкратонго чыгып жүрүшөсүң. Урматтуулар, суранам, келгиле, Кыргызстан үчүн кызмат кылам дегендер, кулактары манты, билеги күчтүүлөр, бүгүн билимдүүлөрдү, интеллигенцияны, бүтүн элдин уулдарын сактап бергиле. Элдин уулдарын, элдин кыйындарын сактап бергиле. Сончолук кыйын болсоң, дагын деле чорныйлардын, дагын деле момундайлардын артынан чуркап жүрөсүңөр. Эй, чыныгы интеллигенцияны коргогула, этият кылгыла элдин адамдарын. Жаным күйүп кашайды. Ишенесиңерби? Тынчтык жок. Чет өлкөнүн мамлекеттери Кыргызстан менен мамиле кылалы дейт. Эмне деген инвестициялар келели дейт. Кой, аналар эме кылып алсын. Ал эме Кыргызстанда тынчтык жок, мен кантип акчамды алып келем бияка деп бизден ишеним жок үчүн турат. Суранам, тамадалар, ырчылар, чоорчулар, звездалар, ырыңдыр да болду. Мамлекетти сындаба. 120 депутат башкаңды сындаба. Биримдикке ынтымак үчүн кызмат кылсаң кыл, бирок кресло талашпай тур. Кресло талашпай тур. Жөн тур бардың. Люстрация керек билем. Бирок ошол эле учурда акылмандарга, көсөмдөргө баш ийишти да билели да. Улууларга баш ийишти да билели да. Учурунда Бакай атабыз дагы Манастын тизгинин тартып турган. Манас десе мардырап кетесиң. Баатыр деп койсо барбалаңдап кетесиң. Бери тур деп туруп, Манас атабызга тарбия берип акылмандыгын берип турган. Ошондон суранам, келгиле, элдин уулдарынын аркасына бириккиле. Кайталап айтам, Мелис мырза, Талай мырзаны алып келип, мэрияга отуруп, душка, суранам сизден ага. Шунчалык эр болсоң, Талай экени алып келип, Талай экени заштагыла ошол жерде коргоп отур. Бардыгың биригип туруп, Садыр Жапаровго баш ийгиле. Түштүк. Кыргызстан 7 областка бөлүнбөйт. 7 областтан турат. Адамдын өзү көзү, кулагы бар сыяктуу эле Кыргызстандын өзүнүн Ошу, Нарыны, Жалал Абады, Бишкеги, Баткени, Ысык көлү, Ошу бар деген сыяктуу эле. Кыргызстан 7 областка бөлүнбөйт. Кыргызстан 7 областтан турат. 7 област бардыңдан суранам. Садыр Жапаровго баш ийгиле. Лидер кылып шайладыңар, баш ийгиле эми. Ар кимиң өз алдынча бөлүнбөгүлө.
ар кимиң өз алынча бөлүнбөгүлө, падышага баш ийгиле. Сооронбай Жээнбековди сындаба, аны да сындава, муну да сындава, өзүңдү билип ал. Ала тоого кыянат кылбайм деген эркектер, ала тоого кыянат кылбайм дейсиң, бирок аялыңа кыянат кылып жүрөсүң. Элиме кызмат кылам деген аялдар, элиңе кызмат кылам дейсиң, бирок эриңе кызмат кыла албайсың бирок. Ошондон мекен үй бүлөдөн башталат. Мекен үй бүлөдөн башталат. Мекенимди сүйөм деген ар бириң алгач үй бүлөңдү сүйүп ал. Үй бүлөңдү сүйүп ал. Ата-энеңе итаат кыл. Аялың бала чакаңды сүй. Күйөөң, аялың бала чакаңды урматта сыйла. Ата-энеңди төргө өткөрүшкө билбейсиң али бери. Ошондон келгиле ар бириң. Ата-энеңди сыйла, ата-энеңди. Канчалаган ата-энелер зар какшап ыйлап отурат. Идрис менин балам площадьта жүрөт. Идрис менин балам мародёрлор менен жүрөт, чакырып койчу деп мен жеке өзүмө кат жазып отурат. Ар бириңиздерден суранам. Мекен үй бүлөдөн турат. Мекен үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөңө итаат кыл. Жалпы жаштар. Бардың баш ийгиле. Ата-энеңе баш ий. Площадька чыкпа деди, үйдө отур ата-энең жанында. Ал эми сындап аткандар, суранам, сындап аткандар. Токтоткула. Садыр Жапаров келгенне бир күн болду элек сындап отурасыңар. Болгону ситуациядан чыгып кетүү үчүн а кишиге тизгинди карматты. Муну бир күндө өтөр-өтпөс сындап отургандар бар. Кое туруңуздарчы. Ар бириңиздерден суранам, келиңиздер. Мамлекетибиз аман калсын десек, эли жери үчүн кызмат кыла турган боло турган болсок, тилиңди тыйгыла да, биримдик үчүн ар бириңерден суранам, бир лидердин астына биригип бергиле. Акыркы сөзүм кайталайм. Суранам, урматтуу Мелис Мырзахматов. Талай мырзаны кайрап келип, Мейрак экөөң биригип отуруп туруп, душка суранам сизден. Талай менен Мелис мырза, эки мырза келгенден кийин, экөөнүн жанында бүтүн балдарың менен, бүтүн бардыгың биригип, ana ошо жакшы адамдарды коргоп, жанында жаман адамдар жакындабасын, коргоп бергилечи, ошондой билегиңер күчтүү экен. Ар бириңерден суранам. Спортсмендер, билегиң менен миң күчтүү болсоң да билимдүүгө баш ийесиңер. Ар бириң оң кулак, сол кулак менен билип алгыла. Спортсмендер бардыгын биригип, бүгүн элдик лидерлерди, элдик көсөмдөрдү, элдик акылмандарды коргоп бергиле эми. Суранам. Бардыгын кулактары мантылар. Эч бириңди биз панкратонго чакырган жокпуз. Эч бириңди ММА'га чакырып аткан жери жок. Бардыгыңды мамлекетти сактап калууга чакырып жатабыз. Мамлекетти сактап калууга чакырып жаткандан кийин элдин уулдарын уруп теппей тургула. Элдин уулдарын канжалатпай тургула. Сактап берип тургула. Ар бириң суранам. Өзгөчө суранам. Келиңиздер, лидерлерге баш ийишти үйрөнмөйүнчө мамлекет аман калбайт. Кресло талашпай тургула. Кайсы 100 менен кресло талашасыңар? Кайсы 100 менен талашасыңар креслону? Кое тургула. Жооптуу, кооптуу кызматка умтулбай тургула. Умтулбагыла эч ким. Суранам. Кечетен бери кылган ишим ибадатта эл жерге дуа кылуу менен, жеке өзүмө кайры телефон чалгандар менен гана турат. Мага мен мамлекетке кызмат кылам деп умтулдум. Мектепке бардым, театрга бардым, башка бардым. Барган жеримде саясаттын курманы болуп жыгылдым. Анан мамлекетке кызмат кылуу үчүн ак үйгө барып креслого отуруш шарт эмес экендигин түшүндүм. Мамлекетке кызмат кылуу үчүн ак үйгө барып отуруш шарт эмес. Ар кимиң турган жериңде кызмат кыла бер. Ал эми мен мамлекет үй бүлөдөн башталат. Баскан турган жеримде үй бүлөлөрдү биримдикке чакыруу менен алекмин. Бирөөнүн үйү өрттөнүп атса, өрттөнүп аткан үйдү пожарны чакырып сактап атабыз, бирок бирөөнүн үй бүлөсү бузулуп атса, бузулуп аткан үй бүлөнү сактап аткан жерибиз жок. Тескерисинче тоюна баргандар өзү тоюнда эле начар көрүнгөн болчу деп дагы сындап отурабыз. Менин баскан турган жеримде азыр үй бүлөлөрдү биримдикке чакырып отурам. Урматтуулар, кечээ күнү революция болуп атат, амага болсу жаштар суроо берип, агай, атам менен апам ичип алып, үй бүлөбүз урушуп атат, эмне кылсам болот деп, ма үй бүлө менен дарттанып отурам. Кел, момундай кылалы деп урушкан үй бүлөлөрдү жараштырып, ушу менен дарттанып отурам. Бир айдан бери агитацияда, бир айдан бери башкада жүргөндөр, ишенесизби, бир айдан бери үй бүлөнү жараштыруу, бир айдан бери бир үй бүлө деген мекен менен сактап калуу менен алек болуп отурам. Ар ким колунан келген жерде кызмат кыла берсин. Мамлекетке кызмат кылыш үчүн ак үйгө барып шарт эмес, креслого отуруш шарт эмес. Турган жериңде ар бириң кызмат кыла бергиле. Турган жериңде ар бириң кызмат кыла бергиле. Суранам.
Алдыбызда кыш келатат. Суук кыш келатат. Алдыбызда кыйын бир учур келет. Ошондуктан бардыгын кечеңдетпей, коомдук лидер катары Садыр Жапаров шайлагандан кийин бут тосо бербей, бир күндө аны сындай бербей, ана ошол кишинин колуна кол, бутуна бут болгула, а кишинин ар бир оозунан чыккан сөзүнө карап тургула. Ал эми Садыр Жапаровдун айланасындагы кеңеш берген кеңешчилер акылмандуулук менен кеңеш бергиле. Мына партияда, мына партияңда, түпүртүн партияга бөлүнбөгүлө эч кимиң болду. Бирик бардыгың болду. Партияга бөлүнбөгүлө бардыгың. Партияга бөлүнбөгүлө болду. Азыр кабал бөлүнө турган учур эмес партияга. Азыр кабал партияга бөлүнө турган учур эмес. Суранам. Бардыгың биригип туруп, кайсы партиядан болбо, эл ишеним арткан лидерлерди алып келип отур, интеллигенция менен отур, бирик да болду, иш кылып береми. Иш кылып бер, кызмат кылып бер. Мен ар ким колунан келген кызматты кылсын деп атам. Менин да колуман келген кызмат, мен эфирден чыгып, элдин баары телефондо отурган үчүн эфирден чыгып байланышып отурам. Площадка барып, митинг, пикет, тополоң чыгарган токтоткула эми болду. Токтоткула. Бир гана Садыр Жапаровдун сөзүн уккула бардың, башы келе ошонун тапшырманы угуп отургула болду. Ал эми мектеп окуучулары жана студенттер, бирөөң да мектеп окуучулары, студенттер площадка барба, сабагыңды оку. Кыйратып, көбөйтүүнүн жадыбалын унутуп бүттүңөр керек болсо. Мектеп окуучулары жана студенттер отуруп бере болду. Ырчылар, тамадалар, чоорчулар креслого умтулбай, ар бириңде миллиондогон подписчиктериң бар. Элди биримдикке чакырып тургула болду. Биримдикке чакырып тургула, суранам, болду. Элди ынтымакка, Садыр Жапаровга баш ийүүгө чакырып тургула болду. Люстрация керек, бирок азыр люстрация керек деп, азыр кресло талаша турган учур эмес. Ал эми 120 депутат, мурдагы бывший депутаттар пандемия учурунда каякта элеңер? Ошол эле учурда азыр каяктасыңар? Чыкпайсыңбы эми? Чыкпайсыңбы элим үчүн дегендер? Чык эми, болду. Урматтуу элибиз, болду эми. Элдин уулдарын тийбей тургула. Элдин уулдарына тийбей тургула. Кызмат кылсын эми, болду. Көрүнгөн эме кылбагыла. Партияга бөлүнгөндөр, суранам, тилиңди тый, мына партиядан дей бербегилечи. Бишкектегилер, атыңарды атап эле айтайын анда. Жаңыр Акаев, Тилек мырза, ана жерде Үсөн, же болбосо Элдияр мырза, ар бириңер азаматсыңар, элдин уулусуңар, көз тийбесин. Кимиң кайда болбо? Садыр Жапаровга баш ийгиле, болду, коя тургула эми. Элди улам чогулта бербегиле, болду. Элди улам чогултуп майдалай бербегиле, сураныч. Микрофонду берип койсо, алкашы да, акмагы да, тантыгы да чыгып сүйлөп, элдин баарын бузуп атасыңар. Коя тургула эми. Коя тургула. Садыр Жапаровду сындагандар ошол жер шайлап берип койду, болду. Садыр Жапаров да суктанган үчүн ошол жерге барган жок. Болгон убактынчалык элди стабилдүүлүккө, мамлекеттик укуктук майданга, укуктук талаага алып келгенге чейин коя тургула, сындабай. Жаштардын баарын ынтымакка чакыргыла, бири-бириңерди чакыргыла. Кыргыз, өзбектер кимиң болбо? Сен кыргыз, сен өзбек экендиң далилдебе бири-бириңе. Экөөң тең мусулман экендиң далилде бүгүн. Экөөң тең мусулман экендиң далилдечи көрөйүн. Мусулманга зыян бербейт. Мекен сүйүү ыймандан. Кимиң болсо да мекенди сүйчү көрөйүн. Мекениңди сүйгөндөр. Партия мекенден артыкпы? Партия мекенден артыкпы? Ойлонгулачы. Уруулар урууга бөлүнгөн. Улут уруудан артыкпы? Анда улут үчүн бириккиле. Бүтүндөй кыргыз элим мекеним үчүн бириккиле, болду. Болбосо болбойт. Партия мекенден артып койгон акмактар турасыңар азыр. Менин партиям, ушул абалда биздин партияда ойлогон отурасыңар. Түкүрдүм ошо партиялардын бардыгыңа. Урматтуулар, партия эмес азыр. Кече партияда уктагандар, бүгүн парламентке келип уктадыңар. Партияда уктагандар, парламентте уктадыңар. Элдин сөзүн укпадыңар, ошон үчүн ушул болду. Суранам, келгиле, жаным кейди. Кыйналдым. Бүгүн элдин уулдары бириккиле, болду. Бүгүн элдин уулдары, улукмандар, көсөмдөр бириккиле. Мына ушул абал идеологиянын жоктугунан болду. Мына ушул абал көсөмдөрдүн бирикпегенинен болду. Ар кимиң кыйынсын, бардыгын кыйынсын, өз алдыңча бирок. Бириккилечи. Алкаш менен алкаш биригет, бомуж менен бомуж биригет. Бирок эмне үчүн кыйындар бирикпейсиңер? Азыр кабалда биздин партияда бөлүнгөндөр чыныгы патриот эмессиңер.
Биздин партияда бөлүнгөндөр чыныгы патриот эмессиңер азыркылар. Азыркы абалда партияда бөлүнө турган учур эмес. Азыркы абал элим жерим деп, Кыргызстаным деп бириге турган учур азыр. Партияңа түкүрдүм бардыңдын. Койгула партияңды кое тургула. Элдик лидер катары Садыр Жапаровду шайладыңарбы? Садыр Жапаровдун аркасында бириккиле бардың. Бирикмейинче болбойт. Бардыгың бириккиле. Урматтуу Мелис мырза, суранам сизден. Жалал-Абад, Ош, Баткен мага кулак салгыла деген сөзүңүздү мына коомдук бузарлар атайын жазып алып эл дагы бөлүп атат. Сиз күйгөнүңүз үчүн сүйлөдүңүз. Эл жерди сүйгөнүңүз үчүн сүйлөдүңүз. Бирок келиңиз. Сизди эл сагынып күттү. Кечеги элдин эсинен кете турган эрдиңизди кайра кайталап, мэрияга келип, Талайбек Сарбашевди алып келип отуруп биригип туруп, сонун идея менен биригип туруп, Садыр Жапаров менен тил биригип туруп, анан кийин эл үчүн кызмат кылып бериңиздер. Болбосо болбойт. Болбосо болбойт. Мелис мырза, суранам. Эл үчүн, жер үчүн ошончо жерден учуп келгенден кийин, 6 жылдан бери Ала Тоого кире албай, не деген ичиңизде арман күйүт менен жүргөндөн кийин, кечеги күндү чукулап отура турган учур эмес азыр. Эртеңки күнгө көз арта турган, келечек үмүт арта турган учур азыр. Ошондуктан элдин уулдарын бириктирип алыңыз. Сиздин кадыр баркыңыз кандай жогору болсо, ошол бийиктен ылдый түшүп кетпестиги үчүн кыйындар менен кеңешиңиз. Элдин уулдары менен кеңешиңиз. Буякта да элдин азаматтары бар, ошолор менен кеңешиңиз. Ошолордун бири Талайбек Сарбашев. Талайбек Сарбашев жаныңызга алып келиңиз. Душка мырза, урматтуу Душка, креслону ээлеп отурган креслону кадырыңыз баркыңыз менен Талай мырзаны алып келип, Талай мырзанын жана Мелис Мырзахматов эки мырзанын жанында телехранитель болуп коргоп бериңиз да эл үчүн кызмат кылгыла болду. Кулактары мантылар, билеги күчтүүлөр, баары бир билимдүүгө баш ийесиңер, унутпагыла. Баары бир билимдүүгө баш ийесиңер. Баары бир билимдүүгө баш ийесиңер. Азыр Кыргызстандын полясын, Кыргызстан Ала Тоонун майданын ММА панкратионго айлантпагыла. Сончолук кыйын болсоңор, эмне үчүн Кыргызстандын желегин дүйнөлүк олимпиадалык спорт түрлөрүндө желбиреткен жоксуңар? Тескеринче эркектер кулактары мантылар. Айсулуу Тыныбекова кызыбыз желбиретти. Бирок эркектер эч кимин желбирете алган жоксун. Ошондуктан суранам, билеги күчтүүлөр, кулактары мантылар, элдин уулдарын коргоп бергиле. Элдин уулдарын көсөмдөрүн коргоп бергиле. Азыр элдин уулдары интеллигенциянын бардыгына акмактар тарабынан чабуул жасалып аткан учур болот. Ошол учурда, ошол элдин уулдары, Садыр Жапаров болсун, Адахам Мадымаров болсун, Мелис Мырзахматов ким болбосун, ошол эл ишеним арткан уулдардын бардыгын кулактары мантылар, кыйын болсоңор коргогула эми. Кыйын болсоңор колдогула эми ошолорду. Партияга бөлүнгөндөр бириң да патриот эмессиң. Партияга бөлүнгөндөр бардыгың мамлекетти сүйөм деген сөзүнүн аркасына бекинген маңгуртуңар. Азыр партияга бөлүнө турган учур эмес. Менин партияман чыксын дей турган учур эмес. Азыр элим жерим дей турган эр заматтардын тил биригип бириге турган учуру. Бардыгың бирик болду. Тамадалар, ырчылар, звездалар бирөөнү сындаганын кое тургула. Бирөөнү сындаганын кое тур. Ар бириңде подписчиктериң бар, биригип туруп, элди биримдикке чакыргыла. Элди биримдикке чакыргыла. Жаштар, студенттер, мектеп окуучулары, площадьта бале барбы сага? Бир китеп окуй элексиң. 7 айлык карантинде бир китеп окуп бүтүрө элексиң силер. Студенттер, мектеп окуучулары, бар окуңду оку. Сабагыңды оку, үйүңдөн чыкпа. Ата-энеңдин алдынан чыкпай тур азыр. Ата-энеңдин алдынан чыкпа. Студенттер, мектеп окуучулары, эмне бар сага площадьта? Ар бириң отурнакта отуруп тур. Студенттер, мектеп окуучулары, ар бириң үйүңөн чыкпа, кадам карыш чыкпагын. Үйүңдө отур бардың. Жаным кейди. Чындап айтам, жаным кейди. Бир лидердин аркасынан бириккиле, болбосо болбойт. ММКлар, YouTube блогерлер, просмотрым көп болсун деген катындан 5 бетер ушакчылар. Жаман маалыматты таратып атасыңар. Элди интригага алып чыккан маалыматтарды алып чыгып атасыңар. Урматтуу ютуберлер, блогерлер, сен просмотрымды көбүрөөк кылайын деп 2 сом тыйыныңды ойлоп атасың. Элдин эртеңин ойлогулачы. Туура маалыматты чыгаргыла болду. Болбосо чыгарбагыла. Кыйын күндө, кысталышта эл өлүп аткан камерага тартып, өлүп атканды чыгарып 1 сом пулду таап не кыласыңар? Арам акчаң менен өлүп кеткиле бардың. Не кыласыңар? Ютуберлер, ММКлар, просмотрым болсун дегендер. Кечеги бабаларыбыз тарыхта калайын. Атым затым тарыхта калсын, мекенимди сүйөйүн деп тарыхта калайын деген аталардын балдары бүгүн ютубта калайын деп жүрөбүз биз. Майдананган акмактар. Келгилечи.
ырчылар, тамадалар, башкалар кое тургула. Мамлекеттен кресло талашпай кое тургула. Ырчылар, тамадалар, звездалар. Эч кимиң ачка эмессиң. Бардыгың акчаң бар. Гиф, пиф, башкаңды кое тургула. Элдин бардыгын биримдикке ындымакка чакырып чыккыла. Болбосо чыкпа болду. Бар аякта ырыңды үйрөн. Ансы деле кыйратып ырдап аткан жери жок. Фонограмма менен, компьютер менен жасап алып ырдап отурушасың мага. Илгери биз ырчыларды карап, сахнадагы адамды карап түздөндүк. Сахна адамына карап ошондой болоюн дедик эле. Бүгүн сахна адамына карап түздөн албайбыз. Сахна адамынын деңгээли көрөрмандын деңгээлине түшүп кеткенсиңер. Жарым жалаңач, белиңди ачып, көкүрөгүңдү ачып ырдап жүрдүң. Элдин баарын маңкуртка айланттың. Элим жеримде ырдаган жоксуңар. Күйдүм, сүйдүм, өлөм күйөм деп отуруп, элдин бардыгын жеңил ойлуулукка алып бардыңар. Ошондон суранам, келиңиздер. Мени мугалим катары алдыңарга чыгып атам. Бир мугалим катары чыгып атам. Бирок коом тилекке каршы төкмө акын катары таанып билет экен. Менин сүйлөгөн сөзүмдү бурмалабай, монол жеримди гана кесип алып, жаман жака дагы элге таратпай, бардыңардан суранам, тарата турган болсоңор ушул сөзүмдү тараткыла. Кайсы сөзүм кайталайм. Бүгүн биз бир бүтүн бийликти өзгөртө алдыкпы? Эми буягына өзүбүздү өзгөртүш керек. Өзүбүз өзгөрмөйүнчө эч нерсе өзгөрбөйт. Революцияны уламдан улам площадьта жасай бербегиле. Революцияны жан дүйнөдө жасагыла. Революцияны мээде жасагыла. Ошол эле учурда биз кечеги революцияны кылгандар мамлекетти талкалаш үчүн кылган жокпуз. Эмне үчүн кылдык эле? Чирип кеткен системаны талкалаш үчүн кылдык эле. Ана ошон үчүн келгиле. Садыр Жапаровду коомдук лидер катары шайлагандан кийин коомдук лидерди баш ийип, бир лидердин басына баш ийели. Ырчылар, чоорчулар, тамадалар, кимиң болуп бардыгы ошо лидерге баш ийип кулак салалы жана аракет кылалы болду, алдыга умтулалы. Бирок элди уламдан улам көрүнгөн жерге топтой бербегиле. Бүгүн эртең менен Бишкектеги чогулушту көрдүм. Кереги жок болчу. Көрүнгөндүн чыгып аткан, сүйлөп атканын сөздөрүн да көрдүк. Урматтуу Жанар мырза, Тилек Токтогазиев, сизди дагы, Үсөн, Улан Үсөйүн, жана ошол жерде кимдерди көрдүм. Элди улам кайра чогулта бербегиле. Элди чогулта бербегиле. Садыр Жапаровдун тапшырмасы болмоюнча элди эч жерге чогултпагыла болду. Чогултпагыла элди. Элди чогултпай тургула. Коомдук лидерлер баш ийгиле. Мелис Мырзахматов, суранам, Талабек Сарпашевди креслого алып келип, биргеликте, Душка, кресло ата-энебизден калган эмес. Суранам сизден. Ошол жерди жаман адамдар ээлеп албасын деп карап атасыз. Рахмат. Жаман адамдар ээлеп албасын деп карап атуу бул Талайбек мырзаны кубалап чыгуу деген нерсе эмес. Сиз кубалап чыккан жоксуз, билем. Кечеги ошол Талайбек мырзага ишеним көрсөтпөгөн депутаттар ошол кайра ошол креслого кайсы жүзүңөр менен барасыңар билбейм. Бирок туура эмес иш кылдыңар. Канткен менен Душка, акылыңыз болсо, мени ини катары кулак салгыңыз келсе сизден суранам. Талай аганы алып келип, Мелис Мырзахматов экөө келип, экөөнүн лично өзүңүз билегиңде күчүң бар болсо, билимдүүлөрдү коргоп телехранитель болуп бериңиз. Бүгүн Бир Бол партиясын, Атамекен башка партиясын колдой турган учур эмес. Бүгүн бир мамлекетти колдой турган учур. Кайталап айтам, чыгаандар бирөөң партия деп сүйлөй турган болсоң, бардыңды патриот деп эсептебеймин эч кимиңди. Мен дагы эл дагы эсептебейт. Бирөөң партия үчүн күйө турган болсоң, бардыңа түкөрдүм. Партия үчүн, партияны ойлой турган учур эмес. Партияны ойлой турган учур эмес азыр. Мамлекетти ойлой турган учур. Суранам. Алла Таала ар бирибизге узак өмүр берсин. Кресло талашкандар уялгыла. Ошол жер кресло элейсиң да, бирок үйдөгү аялыңдын, ата-энеңдин, бала чагаңдын алдында ошо кресло чалып кадыр баркың жок, жеке өзүңдүн керек болсо. Суранам. Менин сөздөрүмдү туура эмес жака бурмалаган дагы маңкурттар чыгат. Бирок ошол маңкурттарды ээрчип алган, майдаланып кеткен элге капамын. Урматтуу эл, муштай жаш баланын сөзүнө да ээрчип, же башканын сөзүн, YouTube блогерде жазган теманын сөзүн ээрчигендер да бар. Ойлонгулачы болду эми. Ойлонгула. Аллах Таалам мекен сүйүү имандан
Allah Taala mekenibizge tinçligini bereber. Allah Taala bölünüp jarlılardan özüň sakta. Elimdi süýem dep birok esi joktuk kılıp atkan ahmaklardan özüň sakta. Allah Taala Alatobuzga tinçligini ber. Allah Taala mekenibizde burmalap atkan, türdü jaman jaka buzup atkan mankurtlardyň bardygynyň jan dünýesine iman ber. Allah Taala kurulay patriot boluştan özüň sakta. Kalpeli patriotmun dep Kırgızstandy çöktürüp atkandardan özüň sakta. Zalımdyn zulumyndan sakta mekenibizde ya Rabbim. Parta kreslo talaşıp atkan ahmaklardan özüň sakta ya Rabbim. Bizden gelecek mum. Atalarımızın, babalarımızın kanı menen kelgen Kırgızstanybızdy gözden, sözdön, jamandan özüň sakta ya Rabbim. Joň gana malumatlardy burmanap, özünün YouTube kanalında prosmotrdu göbeyteýin degen akmaklardan sakta ya Rabbim. Allah Taala mekenibizdi tez arada tinçlikda, tez arada mekenibizdi önüp ketүүgө ber. Allah'ım mekenimizdeki bardık elde birimdiki ıntımaka kayradan bir jelektin aslına bir liderin aslına bir güsüne özüň jardam ber. Allah Taala Sadyr Japarovdy premier minister kılıp uwagtynçalyk işenim artkandan keyin soranam ya Rabbim Sadyr Japarovdyň janyndaky adamlarga tuğra pikir ber. Allah Taala jamandan sakta. Allah Taala partiyaga bölüngen ahmaklardyň bardygyn mekenim dep jüregin sokkan bir jerge biriktir ya Rabbim. Partiyamda birikbegileçi. Mına partiya ayakta devegileçi suranam. Mına partiyanın adamı gana devegileçi. Tükürdüm şu partiyaga bölüngendir. Mekenimde birikgileçi. Elim jerimde birikgileçi. Elim jerimde birikgileçi. Partiyandı koya turcu bardygın. Kreslonu koya turcu bardygın. Bir liderin ardına birigip turgulaçı. Bir liderin ardına birigip turgulaçı. Bardın Sadyr Japarovdyň arkasına birigip turgulaçı boldu. Ana ol görüngen saytlar, görüngen özüň gösömdegenler, görüngen sayt, görüngen YouTube kanallar, Sadyr Japarovdyň sözün bulgalabay, görüngenge jaman görsetpey jön turgulaçy wagtynçalyk. Ya Rabbim, mekenimdi jamandan sakta ya Rabbim. Elim jerimdin talgalanyp geçinden sakta ya Rabbim. Koşuna өлkölörgө, düýne eline uyat boludan sakta ya Rabbim. Allah'ım, mekenge men kızmat kılam dep kalbele töşün kakpay, meken üçün kızmat kılıp ber dep el özü surangan er azamatlardy aldyga çıkar ya Rabbim. Partiya üçün bölünmegile ya Rabbim. Allah Taalam özüň imanybızdy kurulay söz menen emes, joň gana kalpak kiyip alıp süretke düşken portret emes, patriotduluktu kiyim menen emes, ilim menen, bilim menen, jan dünýäniň görüngösü menen görsetel ya Rabbim. Ulukmandar, eldin uğuldary, ey eldin gösömdörü suranam kelgile jaşlardy jalpsın birimdike çakırgıla. Ey imam, damlalar, muftiler, ay baylyk üçün çurkabay kelgile bardygyň birigip, bütün eldin bardygyň birimdike çakırgıla. Eldin barın Sadyr Japarovka başyp, lider katary saylagandan keyin bir liderden aslında birigige çakırgıla. Ey eldin uğuldary, suranam geliňizler. Eldi oýlagandar, eldin uğulun sayladyk boldu. Biskektegiler, kreslo talaşkan gelesoğlar koya turgulaçı. Menin partiyamda bölüngendir koya turgulaçı. Liderdin aslında birikkileçi bardın. Partiyaga bölüngen partakratlar, partiyaga bölüngen patriot bolmuş körüngen akmaktar gelesoğlar. Azır partiyan oylay turgan uçur emez. Azır elde oylay turgan, jerdi mekende oylay turgan uçur. Kelgileçi. Kalp bilen ne degen patriotduluk sözlerdi partiýaňdyň atyna koyup aldың. Birok özüňdün jüregiňe zatyňa koygan joksun oşalatdy.
Mekenim Kırgızstan dep жүрөгүңдөн aytkan joksun. Birimdik dep diliңден aytkan joksun. Respublikan dep can жүрөгүң менен aytkan joksun. Жөн гана атта тилиң менен сүйлөсүң, дилиң менен күйгөн жоксун элиң жериңе. Бүгүн барып алып дагы парта талашып отурасың. Ана жерде бир эне баласынан айрылып отурат. Ана агам көзүнөн, өзүнөн, денесинен айрылып отурат. А сен болсо партаңа кайгырып отурасың. Бийликтеги крестоңо кайгырып отурасың. Суранам, элдин уулдары, келгиле партияңды ойлоба, элиң жериңди ойло. Ар бириңди бир Садыр Жапаровду шайлап турдуңбу? Садыр Жапаров бир лидердин аркасына бириккиле. Бир лидердин аркасына бириндикке бириккиле. Имам дамналар, акылмандар, университет, мектептин директорлору, ректорлору, көсөндөр, бүтүндөй жаштарыңды чакыр биримдикке. Ар бириңе кулак салган ошончо жамаат бар. Жалпысын биримдикке чакыр, болду. Кимиңе кресто керек? Ушул абалда, ушул турган учурда кресто талашасыңбы? Кайсы жүзүң менен, кайсы бетиң менен? Мамлекетке кызмат кылыш үчүн крестого отуруу шарт эмес. Турган жериңде кызмат кылалычы, я Рабби. Мекениме тынчтык бер, эл жериме тынчтык бер, я Рабби. Крестону көздөгөн келесолор, маңкурттар, партиям деген майдаланган келесолор кое турчу. Элим жеримде бирикчи, элим жеримде бирикчи. Allahümme salli ala seyyidina Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbil alemin, elime cerime tınçlık ber. Mekanime tınçlık ber. Allah tövbe tınçlık ber. Bütün de elge birimdik ber. Bütün de elge tınçlımak ber. Intımak ber ya Rabbim. Hey elim jerim, suranam bardın, bir liderin aslında birigip dur vaqtınçalık. Mamleketті hukuktuk talak alıp gelip alı vaqtınçalık. Tınçlıkты jaratıp alı vaqtınçalık. Andan keyin erteң şaylap olgan кезде azırkılar kaysı yüz menen bararsın görörmün. Birok partiya debe, mamleketim elim jerimde, kreslo debey tur Kırgızstanımda bardığın koya turgula. Sadır Japarovdan bölögüne Vahşi kulak salbay turgulaçı. Ulumatular, Canar Akayev, Tilege, Ulan Hüseyin, suranam, kayra eldi görüngön jerge çoğulta verbegileçi. Mana o jerde Talaybek Sarbaşты koldop atkandar, boldu kayra çoğulta verbegileçi, suranam koya turgulaçı. Hey Duşka, kresto saka gerek bolsa suranam, Melis Mirzahmatov suranam, Talaybek agabızdı alıp gelip oturup durup partanı koya turgulaçı. Bir liderin aslında birikkileçi. Allah Taala mekerime tınçlık ber, el jerime tınçlık ber, düşmanlarga kor boludan, zalimlerge kor boludan, bütün dünya eline uyat boludan özüň sakta ya Rabbim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbil alemin, dualarımda kabul kıl ya Rabbim. Elime cerime tınçlık ver ya Rabbim. Allah'ım. Bir kitap okuyalım biz. Oturabız. Bir aylık agitatsiyaňardy da gördüm bardığımda. Bir aylık agitatsiyada her kimin özüңdün jeke planın, erteňiň eliň jeriňdin maksаты jönde süýlegen joksun. Biri-biriňdi uşakdagan uşakçı katındın dengelinden düşüp kettiň. Agitatsiyaňdyn bardığın gördüm. Bir-biriňdi jamanda, bir-biriňdi uşakda, bir-biriňdi gıybat kılıp, bir-biriňdin akıňa girip, aram etip, aram adamdın etin jegen aram menen gana alektendin. Mına oşonun akıbeti. Memmin degen liderler bardığın birikken joksun. Bölüngönüňdün akıbeti uşul boldu. Gördüm bir aylık agitatsiyaňda. Bardığın parta, bardığın krestonu gana oyladın. Kırgızstanda oylagan joksun hiç kimiň. Bardığın jeke biznesiňde oyladın. Kırgızstanda oylagan joksun hiç kimiň. Gördüm agitatsiyaňda. Bir-biriňdi jamandaş menen alek boldun. Bugün çıkıp alıp bulaşatka, mana günü men turdum, mana jerde uktay elekmi men turdum. Men de tattutumun dep kresto talaşa oturuşasın. Birikkile. Ay, üniversitetin rektorları, mekteptin direktorları, keçe jugundu juttagandar. Bol demi, keçek öttü getdi. Bu yagına jok degende namıstan kılaçı. Keçek ayıbыңды, kataňdy juğu kılaçı bu yagına. İmam damlalar, hubbul vatan minal iman, meken suyu imandan, hey mekendin imam damlaları, alım oğliyaları,
Жаназага башкага барбай, эми да элди бириндикке чыгарып тургулачы. Элди да чакыргыла болду эми. Милициялар, кадырыңды баркыңды көрдүңөр. Депутаттар, кадырыңды баркыңды көрдүңөр. Болду эми. Өткөн иштеги айыбыңарды жууп, буягына иштеп бергилечи. Милициялар, эл алдына чыга албадың формаң менен кечеги күнү. Көрдүңбү? Талкалап сал. Депутаттар эл алдына чыга алган жоксуңар, көрдүңбү? Эл ушундай сел экен. Бүгүн эл интеллектуалдык деңгээлде төмөндөп баратабыз. Жаштарыбызды көрдүңүздөрбү? Орусча сүйлөсөң да, оюңдан ашча нерсени айта албайсың. Орусча сүйлөгөндүк артыкчылык эмес. Англисче сүйлөсөң да, оюңдан ашча нерсени айта албайсың. Ошондон суранам. Кеп тил билгенде эмес. Кеп мекенди сүйүүдө. Элди жерди ынтымакка чакырды. Ар бириңден суранам. Мен эфиримди токтоттум. ММК, YouTube блогерлер менин эфиримди көрүнгөн жака, жаман жака булгабай, менин бир гана максатым, бир лидер. Садыр Жапаровду шайладыңарбы? Бир лидердин аркасына биригип тургула, кресло талашпай тургула. Мен бир гана максатым ушул. Мамлекетти сактап калуу үчүн азыр бир лидерге баш ийүүгө туура келди. Баш ийип тургула. Суранам. Алла Таалам барыңыздардан ыраазы болсун. Алла Таалам бардыгыбызга мекен сүйүү, ыймандан деген сезимди жүрөгүбүзгө салсын, мекен үчүн кызмат кылууну салсын иншалла. Алла Таалам мекенибиз үчүн биргиле. Суранам. Мен токтоттум. Менден өсө кечирим сурайм. Ырчылар, чоорчулар, тамадалар кресло талашкан жок, мен билем. Бирок ошентсе да ырчылар, чоорчулар, ар бириңерде подписчиктер бар. Ар бириңде миллиондогон подписчиктер бар. Менин подписчигим миллион болду деп мактанып аткандар бар. YouTube'дан алтын кнопка алдым деп мактанып аткандар. Келгиле чыгаргыла ошол жака, элди биримдикке Садыр Жапаровго баш ийип турууга чакырып тургула. Укуктук талаага Кыргызстан майдан айлансын. Анан кийин дагы элди дагы дал ошол иллюстрацияга чакырабыз. Анан кийин эскилер кетсин. Эски жүздөр келбегиле деп анан кийин баштайбыз. Азыр анын учуру эмес. Эски учурлар азыр келдей турган учур эмес. Азыр флешмоб жасай турган учур эмес. Азыр кое тургула. Азыр элди биримдикке, бир байрактын астына биригүүгө чакыра турган учур. Ушуну кылып тургула, суранам.